Колуна наручник салып чөкөлөтүп койгон Бишкек шаарынын как ортосунда загара кылган адам кармалды. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Жалал Абадтын мээрин тамашага салды. Канча калк бар? 168 миллион? Деп. Орусияда үрүү үчүн окуя катталды. Метрода мас адам кыргызстандык аял менен баланы сүзүп кетти. Ушуга жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 150 миң не? 150 миң калды. 150 миң канча калды? 183 миң. Орларды кабыл алсаңар, включительно Жалал Абад шаарын кошуп дарылайсыңар деп. Анан эми элдин калкы азыр Жалал Абад шаары 150 миңден ашып кетти. Область 1 миллион 300 миңден ашып кетти. 150 миң не? 150 миң калды. 150 миң канча калды? 183 миң. 183 миң калк болсо, плюс миллиондон ашып 1 миллион 100, 1 миллион 200 областтагы эң орларды алып келип дарылайбыз. Орусияда метродо мас адам кыргызстандык аял менен баланы сүзүп кеткен. Санкт-Петербургда Чернышевская метросунда мас адам эскалаторда бара жаткан аял менен баланы сүзүп кеткен. Бул тууралуу 78 руу жазды. Белгиленгендей, окуя 17 май күнү кечинде болгон. Кыргызстандык 41 жаштагы аял 4 жаштагы баласы менен эскалатордон түшүп баратканда болгон. Ошол учурда алардын үстүнө мас адам кулап түшкөн. Шектүү дароо окуя болгон жерден качып кеткен. Басылманын маалыматына караганда, аялга баш мээстин жабык жаракаты, жамбаш сөөгүнүн жабык сыныгы, бел омурткасынын контузиясы диагноз коюлган. Баланын колу жабыркаган. Айрым теректер сырты бүтүн, бирок ичи чирип бүткөн. Бишкекте кыйылган теректер коопсуздук үчүн алынганын эми түшүнөбүзбү? Айрым теректер сыртынан жашыл көрүнгөн менен иштен чирип бүткөн же эскилиги жеткен болот. Каракол жолундагылар дал ушундай экен. Бишкектеги кыйылган теректердин сындап жатып, коопсуздук үчүн алынган чечим экенин эми түшүнөсүң. Сөгүшкө рахмат. Соц тармакта саламаттык сактоо министри президентке ыраазычылыгын билдирген видео тарады. Тасмага караганда бул сузакта эне баланы коргоо борбору ачылган күнү болгон жолугушуу. Унадан түшүп атка минелер менен учурашкан Садыр Жапаров Эркин Чечейбаевга кайрылып, тигил жак бүттүбү, сөгүш албай эле ошонун баарын жасап койбойт белең деген министр рахмат сөгүшкө дагы деп күлдү. Анын жанында турган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев анча мынча алып турган жакшы деп кыскарта кеткен. Эске салсак, өлкө башы 8 майда республикалык диагностикалык борбордогу балдардын өлүмүнөн кийин саламаттык сактоо министринин катуу урушуп, ооруканадагы көйгөйдү чечүүгө 2 күн берген. Казакстандык аял Египеттеги аэропортто көз жумду. Египеттин Шарм-эш Шейх аэропортунун учуу зонасында жарнама тактасы кулап, Казакстандын жаранын басып калды. Бул маалыматты РИА Новости сайтына Казакстандын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров тастыктады. Көз жумган аял Казакстандын жараны болгон. Анын 2 мекендеши жеңил жаракат алган. Египеттин жарандык авиация министри окуя жеке көзөмөлүнө алынганын айтты. Окуя болгон жерге комиссия жөнөтүлүп, тергөө иштери жүрүп жатат. Кырсык тууралуу биринчи болуп Маш Telegram каналы жарыялады. Жарнама тактасы Астанага уча турган учакка бара жаткан 2 аялдын үстүнө кулап түшкөн. Алардын бири ошол жерде каза болуп, экинчи жабырлануучу жаракат алды. Булак баракелди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Исаковдун ТЭЦ боюнча өкүмүнүн жокко чыгышы. Атамбаевга дагы тиешеси бар. Адвокат: Жогорку сот Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкүмүн жокко чыгарды. Иштин өзү Свердлов райондук сотуна кайра кароого кайтарылды. Жепти модернизациялоодогу коррупцияга дагы айыпталган Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев Вести KG сайтына өзгөргөн жагдайлар боюнча комментарий берди.
Мен Сапар Исаковго каршы козголгон кылмыш ишине катышкан эмесмин. Бирок Алмазбек Атамбаевга карата ТЭЦ боюнча бүт элек сот ишине катышып жатам. Бул материалдардын негизинде Исаковдун да Атамбаевдин да күнөөсүн далилдеген далилдерди көргөн жокмун. Жогорку соттун азыркы чечимин кеч болсо да адилеттүү жана негиздүү деп эсептейм, деди адвокат. Сергей Слесарев сот процессин улантуу июнь айына белгиленгенин кошумчалады. Булак Арча медиа. Президентке таандык имарат буздурулуп жатканы боюнча Алагөзов түшүндүрмө берди. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Бишкектеги Киев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Садыр Жапаровго тиешелүү имараттын буздурулуп жатканы тууралуу түшүндүрмө берди. Ал имараттын буздурулушу ошол жердеги башка объекттердин кожоюндарынын көп кабаттуу эри комплекс куруу демилгеси менен байланыштуу экенин жазды. Имараттын буздурулуп жатышы анын жанында кошуна жайгашкан башка курулуш объектилердин кожоюндарынын өз имараттары менен бирге Киев көчөсү 96 дарегиндеги объектини да бузуп, кеңейтилген жер тилкесинде көп кабаттуу ири комплекстүү куруу сунушу демилгесине байланыштуу. Башкача айтканда соц тармакта сөз болгондой, бир эле имарат эмес, ага жакын жайгашкан башка курулуштардын да бузулушу күтүлүүдө. Кошуна жайгашкан имараттардын ордуна бир ири комплекс курулуп бүткөндө, ал курулушка салым кошкондорго үлүштүк негизде таандык болуп калат деп жазды Алагөзов. Бишкектеги көчөдө зара ушаткан киши милиционерлер менен мушташты. Бишкек шаарында мас киши чыр чыгарганын Свердлов Риптин басма сөз кызматы билдирди. Окуя 18 майга караган түнү шаардагы түнкү клубтун кире беришинде болгон. Ал жерде кызматтык милдетин аткарып жүргөн милициянын кайгылуу кызматтын кызматкерлеринин көңүлүн көчөдөгү жарандарга тийишип, ошол жерди заара кылган эркек киши бурган. Милиция кызматкерлеринин талабына баш ийбеген мас жаран аларга кол көтөрүп, формасын тыткан. Окуя болгон жерге Свердлов Риптин ыкчам тобу барды. Шектүү 1991-жылы туулган жаран экени такталды. Ал өзүн УКМКнын кызматкери менен деп таныштырып, өлтүрөм деп коркуткан. Бул факты майда бейбаштык менен иш козголуп, шектүү убактылуу камакка алынды. Тергөө уланууда. Булак Баракелди. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Түркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.